артынан bir адам камалып жазасын алыш керек да. Ошол эки эле вариант. 8:30 келген. Тергөөгө барсаң сотко бар дейт, атаңа бар, эмеңе бар да короче. Карап иш кылсаңар болот да, Темирлан деген ким? Вообще уятыңар жок дене. Эким баштады. Анда бизе Бирөөдөн тиремчилик кылып 20 сом алдым, эки стоянка бар. Бизе жок болсо, значит, буну машиналар жөө барамбы? Анда мына тушонканы сатып ал сен. Ураган бар бизде. Мындай ориентировка болгондо ураганга киргизсек. Атыкагач. Степ, Honda Step үлгүсүндөгү машина, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Айлыкка иштейсиз. Айлыкка? Канча айлык аласыздар? 15 000. 15 000? Көп чет мамлекетке качып кеткен экен. Азыр издөөдө жүрөт. Ошол эси бирок теке каршы Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, биздин каналга катталып, ошондой эле ой пикир бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Азыркы учурда биз Манас шаарындабыз. Биз азыр Манас шаарынын чоң ортосунда жайгашкан автостоянка. Башкача айтканда, бул жактан жалпы урулган, жолдогу ар кандай ушундай кырсыкка кабылган машиналар, арестке алынган машиналар токтотулуучу жай. Штрафстоянка деп айтабыз. Дээрлик мындан 3 жыл мурда, тагыраагы 2023 жылы сентябрь айында так ушул машина 00010 001 деген көрүп атасыздар. Ушул машина арестке алынды деп жол кыймылынын коопсуздугун капсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бул жака айып короо жайына киргизилген. Бирок тилекке каршы азыркы учурда ошол Орусияда иштеп, чет мамлекеттерде иштеп келген ээси, ушуну алган ээси $11 000 алган экен машинаны. Нан таап, балдарыма багам деп алган машина тилекке каршы ушундай 3 жылдан бери короодо турат. Бирок бул жерде бир маселе бар. Эмне үчүн арестке алынды десеңиздер, ошол чек арадан өткөрүп атканда машиналарды 60 машинаны өткөргөн экен. Бир адам. Бирок ал тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу ал адамдын атын атай албайбыз. Ошол адам өткөзөт дагы, андан бажы төлөмдөрүн жана башка төлөмдөрдү, мамлекеттик төлөмдөрдү төлөбөстөн туруп чет мамлекетке качып кеткен экен. Азыр издөөдө жүрөт ошол ээси. Бирок тилекке каршы ал ээси табылганга чейин ал киргизген машиналардын бардыгына Кыргызстан аймагындагы бардыгын ушул арестке алуу боюнча 1-Май райондук сотунун чечими менен ушул арестке алыныптыр. Мына достор, ак Step, Honda Step үлгүсүндөгү машина, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз албетте бул чагылдыруудан максат $11 000 ортодогу адам Кыргызстандагы 3 ээсинен кийин 3 адамга сатылып, анан эң акыркы сатылган адам болуп эсептелет экен. Ал $11 000 алыптыр. Көрүп атасыздар. Бул жакта жарык берүүчү жагы күйүп калыптыр. Мына машинанын ушу жалпы бир көрсөтүп кетели дедик. Мондой болуп талкаланган. Көрүп атасыздар. Бир эскире түшүптүр аябай эле. Анан албетте эми эгерде ошол мамлекеттик жалпы төлөмдөрдү төлөбөсө, бул машина чыкпайт деген тыянакка келип атышат. Бирок өлкө жетекчисинен дагы ошондой эле Ички иштер министрлиги Улан Ниязбековичтен дагы суранып кетет элек. Ушул маселени карап берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Анткени бул бирден бир эле каармандардан болуп эсептелет. Кыргызстанда ушуга окшогон өзүнүн маңдай тери менен тапкан акчасына Кыргызстанга кирген тарыхын, ошондой эле мунун юридикалык документтерин текшербестен туруп алып, ошонун себебинен азыркы учурда чоң акчага күйүп жатышат. Мына көрүп атасыздар, баллондор жарылыптыр. Машинанын акыбалы кыйла эскире түшүптүр. Анда биз сиздерге азыр толук ушул берүүнү чалдырып беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Муну ГОБДдан сурасаңыз жакшы болмок да. Центр технического назначения деген бар биздечи. ЖККБдачы. Ошолор непосредственно частныйлар менен договор түзүшөт. Договор түзүп туруп стоянканы иштетишет да. Сизге карабайт. Жок, бизге карабайт, ал стоянкага башlayт да. Бирок Кыргызстандан бардык штраф ошолорго байланыштуу. Ошол менен договор түзөт. Ураган бар бизде. Мындай да ориентировкага болгондо ураганга киргизет. АПКгач, ал уже машина кетип баратканда, уже машина розыска жүрсө, ошону токтотуп туруп, стоянкага, инициаторго жиберет. Маалыматтычы. Нерселер берген сар машина кармалып, тиякта турат, буякта турат. Дальше уже тергөөдөн болсо тергөөчүлөр чечет, сот болсо сот чечет. Курсчулар да турасам. Ата кайда деп.
Azыр Ekim baştan. berdi. Эжек анда бизе Бирөөдөн тиремчилик кылып 20 сом алдым, эжек эки стоянка бар. Бул жерде жок болсо, значит, уну машиналар. Жөө барамбы? Эжеге мен кактан билейин. Анда мына тушоңканы сатып ал сен. Эжеге мен мага эмне болбос? Ошону түшүндүрсөңөр болот да, Эжек ызнак турбайбы ал жерде 320. Жардам бергениңер бир тиyin, Эмне? Не жардам берген? Мына ушуну өкмөт берди, ушу 5 тушоңканы. Эжек аны мага келип айтпаңыз. Мага айтпа. Мага айтпаңыз эжеге. Ошол Жок, карап иш кылсаңар болот да, Эжек ал жерде 327 деген портал жүктөп кетет деген знак бар эжеге. Эме Темирлан ким? Темирлан. Темирлан деген ким? Вообще уятыган жок экен, Машина номер 557 1000 сом жазылат, таксыр 300 сом айыппул төлөнөт. Бир айга чейин төлөйсүз 70% менен 327 жол берген ал жерде. Токтотууга турууга мүмкүн эмес, Азыр канча төлөйт байке? 1000 сом протокол жазылат. В течение бир айга чейин 70% скидкасы бар. 300 сом, Бул жактын жетекчисинин номери барбы? Эсин. Бул жак кайсы номердеги штрафтайка? Казайын оны гайлар менен. Жо, номерди бул байке бербей атат. Сиздерди билет да, сиздер бербей атасыздар. Ким бере алат анда? Мен жаңы келдим мен. Я байке, бере аласыздарбы? Номер жок номерде. Казайындын. Казайын номер жок. Бул байке айтып атпайбы? Сиз билеттебедиңизби? Билеттеген жокмун, ошолордон сурап көрүңүздөр. Номер болсо мына аяй элек номер жок да болсо берим. Сиздер келишим менен иштейсиздерби? Я, Айлыкка иштейт. айлыкка? Канча айлык аласыздар? 15 000. 15 000? Бергендер 5 тушоңканы бүттүрүп. Тура эмес жерге токтотуп койгон окшойт эле. 8:30 келгенмин. Келсем, эчтеке жок экен, кирип сурап чыгайын деп кирдим. Эми адам көп экен, сурап чыгып, жок таппай калдым, жок. Айдап эме жүктөп кетиштир, Жүктөп кетиптир, жок. Мен машинаны 2023 жыл алганмын. Жок, 2022 алып, ошол авторынктан алганбыз, Бишкек шаарынан. Кыргыз номерди алганбыз, аны доверенность менен бир ошол жанагы милерден алганбыз да, перекупщиктерденчи. Орус алып сатарлардан. Алар ушул күнгө чейин ошол месясында азыр иштешип атат. Анан биз аны доверенность менен алып кеттик, анан Жалал Абад шаарына барып биз аны 2 жолу оформление кылганбыз. Ошол жана мамлекеттик мекеме бизге оформление кылып берген. Анан ошондон кийин анан арестке түшүп калыптыр. Анан гаилер ошол Манас шаарына стоянкага, платный стоянкага алып кирип койгон. Уже 3 жыл 4 ай болду. Алар платный стоянкага коюп коюштур. Ушул күнгө чейин азыр күнүнө 120 сомдон кетип атат. Баягы общий $1,5 сумма түзөт экен азыр штраф стоянканын өзү. Плюс машина азыр 3,5 жылдан бери күнгө суукка, ысык суукка күйүп, уже машинанын өзүнүн абалын деле көрдүңөр деле. Бүт уже жараксыз ал машина уже. Аны дан жүргүзүп чыгыш үчүн $1-2 расход кылыш керек, мурдагы абалын алып келиш үчүн. Азыр эми ошол Орусга бизге саткан адамга барып машинаны кайтарып берели десек, ал силерге уже мамлекет 2 жолу оформление кылып бериптир. Уже силер менде айып жок, мен дагы ошо кыргыз номерди алганмын дейт. Мен дагы ишим алып сатыш дейт силер. Мен аны төлөп бербейм деп ошол жана оформление кылганга чейин ошол айыбы чыкканда биз мен акчаны кайтарып бермекмин дейт. Азыр эми ошентип отуруп машинабызга 3 жыл 4 ай болду. Ушул күнгө чейин ички иштер министрлиги жагынан иш козголгон экен, жана арестке коюлган экен. Бизге ушул машинаны ушул күнгө чейин ала албай келатабыз. Мен $11,5 нак пулума ошо базардан сатып алганмын. Буга эми ким жооп берет? Бунун аркасынан же бирөө камалбады, же бирөө мойнуна алып бир адам эч несин албады да, жазасына тартылбады. Себеби же машинаны бизге бербеди, же бир адам жооп бербеди. Ошого биз ушул күнгө чейин түшүнбөй келебиз да. Жок, ал ким экенин бизге айткан жок, ал сыртка качып кеткен деп атат. Булар же ишти сотко жөнөткөн эмес, тергөөдө турат да.
жана качып кеткен адамга розыска жарыялап коет экен, тергөөчү ошол бойдон токтоп тура берет экен да. Уже 3,5 жыл болду. Ал тергөөнүн деле өзүнүн убактысы болсо керек дейм да. Эми 3,5 ал табылбаса өмүр бою тура береби? Бизге окшогон адамдар жөндөн жөн эле күйүп кетип атат да. Биз аны жасап алган эмеспиз, өзүбүз базардан сатып алып, жана Жалал Абад шаарындагы РИОдон бизге 2 жолу оформление алып берди. Акыркы хозяинасы менмин да, ушундачы. Техпаспорттагы. Жок, мурда урулган эмес, машинанын абалы өтө жакшы болгон. Себеби ошол малда $11,500 мен базардан алганбыз. $11,500 алганда стептин ценасы ушунча болду деп адамдар таң калган да. Себеби абал ошого ылайык болчу. Ценасына ылайык болчу. Мен аны таксиге же жана неге алган эмесмин, мен семейный машинага алгам. Мен адамдар катары эле жанагы 2 алганмын да, өзүм үчүн, өзүм семьям үчүн алгам. Кийин ошентип мен сатканмын, ал саткан адам менден акчасын талап кылды эле, мен төлөп бердим. Эми ошол боюнча азыр эч ким жооп бербей атат. Бул ишке уже 3,5 жыл болду болгоч. Эми ошол тергөөнүн деле өзүнүн убактысы болсо керек дейм да. Ушул күнгө чейин же тергөө өзүнүн ишин аяктап же сотко жибербеди. Сотко барсаң бизге диалог келген жок дейт. Тергөөгө барсаң сотко бар дейт. Атаңа бар, энеңе бар да, көрөчү. Ушундай болуп атат. Мен ошол өзүм айылдаш, өзүм туугандарым эле саткан болчумун. Базар коргондо жүргөн машина болчу. Бул шаарга бир иштерим менен барып, ошо рейдке түшкөндө, ошондо арест болгондо биз ага чейин билген эмеспиз. Машинанын качан стоянкага киргенде ошондон билип жүрөбүз арестке түшкөнүнчү. Анга чейин биз алып оформление кылганда арест деген нерсе жок болчу да. Оформленияга чейин автосмотр жасаган. Ал жерде бир эмес 2 жолу оформление болуп атат да. Жалал Абадтын өзүндө 2 жолу оформление болуп атат. Аны биз мен бир эле нерсени талап кылам, ошол мыйзамдуулук. Же машинаны чыгарып берсин, же ошол машинанын артынан бир адам камалып жазасын алыш керек да. Ошол эки эле вариант. Мында кирип айтканда, Оруско мен барам анда дедим да. Орустан толк жок деген да, Оруско чейин болгон деди да. Оруста айыбы жок деди. Орустун айыбы болгондо биз дабын алып келет элек аны деди. Анда деле айып жок да, мында карасаңчы.